биздин Кыргызстанда деле өндүрүлгөн продукциянын экологиялык таза, биологиялык препараттарды колдонуу менен гана өндүрөлү деп атабыз да. Ошол жолго өтүп атабыз. Мурункудай традиционный деп коет, аммиачный селитра, карбамид сыяктуу тамырынан берилип, анан Кытайдын дагы составы, курамы белгисиз эле дарыларды колдонуп, тетирисинче курт кумурска көбөйүп атат, оорунун түрлөрү көбөйүп атат. Ошондуктан биздин интенсивдүү багбанчылыкка Япония, Германиянын жакшы препараттарын сунушташып, бизге эксклюзивный келишим менен иштешейли, сиздерден башка эч ким Кыргызстан боюнча жайылтпайт деп лабораториялык текшерүүлөрдөн бардык талаада, бактарда текшерилген бул препараттарды изилдеп көрүп, анан биз дагы ушул жолго өтөлү деп чечтик да. Анан бир эле багбандарга эмес, дыйкандарга да сунуштай алабыз да буну. Дарылап, замачивать этип, же көчөттүн тамырында малып туруп, отургуза турган болсо, анда топурактагы зыянкечтер, курт кумурскалар, оорулар ошол урукка, көчөткө таасир бере албай калат да. Болгон күчүн өнүгүүгө, өскөнгө жумшайт. Урук да, көчөт дагы. Өсүп аткан учурунда вегетация убагында өсүмдүккө керектүү, эң керектүү макро, микро элементтер бул препараттардын ичинде бар да. Биринчиси ушул Атоник плюс деген препарат. Бул да биологический препараттардын катарында кирет. Алма болобу, алмурут, бак өсүмдүктөрүнө, дарбызга, беде, жүгөрү, буудай негиз бардык эле айыл чарба өсүмдүктөрүнө өтө керектүү да. Урук кезинен баштап эле же көчөт кезинен баштап пайдаланса, жакшы натыйжа берет да. Эң негизинен өсүмдүк ден соолугу чың болсо, мисалы адам деле тиешелүү тамакты жесе, режим менен жашаса, ден соолугу чың болот да, иммунитети күчтүү болот дагы, оору, кесел эчтеке жолой албайт. Япондордун негизги максаты ошол да, өсүмдүктү ден соолугун чың кылыш керек. Анан коргоочу баягы оболочка сыяктуу каптап туруш керек дагы. Ошондон курт кумурска, зыянкечтер, суюктук препарат болот. Буну ошон бул эч кандай химикат, органикалык препараттар булар. Атоник плюс, Сампи, бул Япониянын препараттары. Анан бул Германиянын Хуминтек деген фирманын 20-га жакын түрү бар.